Турмуштун тузу бир инсанга ачуу дагы, ошол эле жашоодо жашап жаткан экинчи инсанга таттуу. Эмне үчүн? Бул суроону өзүңүзгө берип көрдүңүз окшойт. Анда төмөндөгү икаядан тыянак чыгарыңыз. Акылманга бир киши келет дагы, аны турмуш ныгырып жатканын, кандай иш жасабасын баары артты көздөй кетип баратканын, үй бүлөсүндө тынчтык жок, жол болбостугун айтып, тескерисинче анын кошунасы кандай иш жасабасын баардыгы ийгиликтүү жыйынтыкталып, жолу болуп, үй бүлөсүндө тынчтык, бакыт орноп жатканын айтып, даттанып келет. Эмне үчүн кошунамда мындай, менин жолум жүрүшпөйт. А эмне үчүн кошунам ийгиликке жетип баратат, менин жолум жабык. Кыйынчылык мени ныгырып жатат деп. Турмуш эмне үчүн ачуу деп, кыскасын айтканда ушинтип даттанып келет. Жанагы акылман ойлонуп олтуруп, кишиге буйрат, бир чыныга суу, анан туз алып кел дейт. Алып келген чыныдагы сууну тузду алдына коет дагы, акылман буйрат. Эми ушул туздан бир коч чыныга салып, аралаштырып ич дейт. Баягы киши чыныны оозуна тийиптей элек сууну түкүрөт. Эми айылдагы жакын жердеги көлгө барабыз дейт. Көлгө ээрчитип барат дагы, жанагы эле туздан бир кочуш көлгө салып, суусунан ич дейт. Баягы киши колуна сууну алат дагы, жутуп суусуну канганга чейин мокума канып жыргап ичет. Ошондо акылман айтат. Көрдүңбү? Турмуштун тузу эмне үчүн бирөөгө ачуу, экинчисине таттуу. Анткени пейлигенин киши ушул гүл сыяктуу. Бирөөнүн ийгилигине ичтардык кылбайт, бирөөнүн жакшылыгын көрө билет. Бирөөнүн ошол кандай гана иш жасабасын ийгилик менен жыйынтыкталганына кубана билет. Ал эми экинчи чыныдагы суу бул, ичи тар, бирөөнүн ийгилигин көрө албаган, бирөөнүн бактысына көз арткан инсандардын кейпинде дейт. Мына, көрдүңүзбү замандаш? Демек сиз бирөөгө жакшылык каалоо менен өзүңүздүн турмушуңузду, өзүңүздүн жашооңузду жеңилдете аласыз. Мен ойлойм, ушул икая эле өзгөчө бир жакшы таасир этти деп, анткени ушул икаядан да өзүмө бир тыянак чыгарамын. Ушундай бир икая жакты, мээримде сакталып калды, жана окуганымды, билгенимди сиз менен бөлүшкүм келди. Ийгилик сиз менен болсун. Көрүшкөнчө.